Туугандар, ассаламу алейкум. Москвада блогерлер көбөйүп, могу чакан бизнес кылган бизнесмендердин дагы колдору келе узарып калды. Азыр метро Измайловадагы дагы бир сервис KG деген туугандар бир стоону көрсөткөнү келдим. Өтө профессионалдуу деңгээлде ачылдык дейт туугандар. Кузовной, обклейка жана башка ошолорду азыр сиздерге көрсөтө кетейин. Шлагбаумга жетип келгенде эле туугандар, WhatsApp'тан машинаңыздардын номерин жазып койсоңуздар, пропуск айтып коет экен. Шлагбаумдан киргенде эле могул здание менен түп-түз до конца барып, мен каналым основном айдоочулар, таксисттер, ошондор көп көрөт. Эгерде көңүл буруп көрүп турсаңыздар, сөз түрдө сиздерге пайдасы тийип калышы мүмкүн туугандар. Жүргүлө анда. Кирип, чогуу көбөй болот. До конца келгенде могул жерде 4 эшик бар экен. Ушунун могул предпоследний менен 8-чи этажга көтөрүлүп чыгып кетет экенбиз туугандар. 8-чи этаж могул баротадан киргенде эле түз барып туруп эле солго до конца жүрөт экенбиз. Могул жерде солго до конца. Ну, машиненин аваринкасы күйгөн жер сервис экен. Мына туугандар, сервиске жетип келдик. Могул жер парковка. Парковка кеңири экен туугандар. Ичи да кеңири. Азыр бул жерге кирип көрөбүз туугандар ичинде. Ичи 700 квадрат экен туугандар. Бул жерде футбол ойносоң болот экен. Ичине кирип келгенде эле туугандар. Иш өтө кызык жүрүп жатат. Жакта бүт балдар өзүнүн иштери менен алектенип атат. Ичинде керектүү запчастар туугандар. Бул жагы малярный комната, бул жагы стол, бүт мастерлер өзүнүн иши менен алектенип атышат. Ходовой, моторист, кыскасы машинеге тиешелүү бүт жумуштарды кылат экен туугандар. Только видеонун башында айта кетейин, бул жака еще обклейщиктер да керек экен туугандар. И кузовной ремонтко дагы балдарды ишке алабыз дейт туугандар. Номерин, адресин жазып коем. Эгерде мастерлер болсо, чалып сүйлөшсөңөр туугандар. Могул жерге келип иш да кылсаңар болот туугандар. Анда карагылачы, бүт сиздерге керектүү запчастар дагы бар экен. Бул жак офистин ичи туугандар. Мына карагылачы кандай сонун кылып, офисин дагы сонун кылып коюптур. Ушундай туугандар, офисин көрдүңүздөр, сервистин ичин көрдүңүздөр. Бул жакта 1, 2, 3, 4 подъемник бар экен. Бүт баары иштеп атышат туугандар. Адресин, телефон номерин видеонун астына жаздым. Ошол жерге чалып келе бересиз туугандар. Карагылачы. Туугандар, Нургазы 5 миллионго кандай машина алды болду экен деп кызыгып атсаңар керек. Мен өзүмө деле кызык. Даже силерге эмес. Азыр торговый центрге кирип калдым эле. Автопарковкасын бир иштетип көрөйүнчү деп атам. Канчалык деңгээлде бунун автопарковкасы жакшы иштейт болду экен. Так, для поиска свободных парковочных мест двигайтесь вперед дейт. Көрөйүнчү азыр канчалык деңгээлде парковка табып, өзү парковка кыла алат экен муну. Кээде парковка таппайт дейт. Не эле болду? Таппай атабы, көрбөй атабы. Могу жанагы погода жаман моменттерде дагы датчиктери кирип болуп жакшы неме кыла албайт окшойт дейин да. Канча мүнөттө табат болду экен азыр көрөйүнчү. Көрбөйт го, вообще эле болду немелерде. Бул туурасынан узундан эмес, мындайынан коюп коет турбайбы бул? Да изделчи анда. Машиналар мындайынан турат, парковканы башкача көрсөтөт го ичинде. Мына эми тапты. Мен беркиге үйрөнүп калганга сенсорун басып коем да. Мынаяктан жылдырам. Жөн окейди басып коет окшойм. Жок. Включайте заднюю передачу дейт. Кана көрөлүчү, мына рульга тийген жок, тормозго тийген жок, полностью алынып калган. Так, стойка көздөп кеттет. О, токтоду.
Дальше. Вообще тормоз тепкем жоқ мынаке. Қарағыда өзі бұрып отыр полный. Задний передний полный өзі салады екен. Так. Тормоз тепкенде кішкене қаттырақ тепеді екен только. Астыға кетті. Мына парковканың местасы. Оп. Система закончил работу дейді. Конечно, трубаға тақап қойды ұқсайды. Бірақ, мынау расчет тарағыла. Базар жоқ, мынтіп адам келіп. Кішкене, гиттің артқа кішкене тие тұрған болып тоқтатып қойды. Бірақ, берді өз место ошондай тарыға екен да. Егерде дальше шығарып кетсе болу екен бұны, қандай екен, только парковкаға кіштей екен. Шығарып кетсе де болады, мынаке, справа налево дейді. Шығарып кетсе де болады екен бұны автоматически азыр. Так, шығарғанын көреміз азыр. Қаншалық деңгейде жақсы шығарат болды екен бұның парковкасы. Так, включайте R дейді. Задний передачаға салауыз. Полностью контроль қылады екен. Өзі бұрып отыр. Тормоз тепкені жоқ. Красный линия болады екен өзі. Өзі бұрып отыр гәлжіңдеп. Базар жоқ, трудный жерлерден жаңағы егерде қыздар, жаңағы парковкалай албай неме қинала тұрғандар болса, базар жоқ, мол неме болады екен. Шығарарың мен рульді қарма дейді екен өзі. Рульді сөлет шығып, рульді қарма дейді екен. Шығарарың мен қой береді екен да уже. Ошондай тұрғандар, вроде нормальный, жақшылы қойды. Егерде доступный место болса, кішіне шашпайра қайдаш керек екен да, қаттыра қайдағандардың таппай жүреді екен. Шашпайра қайдаса тезлет алады екен. Так, системаға базар жоқ. Анча-амча жерлерге қойсаң, жөнін алып кіріп кетеді екен. Kaan içi atça taksiterde mademenen toxtatып aldı. Құдай отырышқандар оның içindegiler. Өз дағы жана путевой лист аны мунуларды жестко текшерип атат. Жана антип здениянын астынан бери текшерип. Путевой лист чыгып алса 50 000 сурап атышат. Озун мындай кылып эле путевойну тауып эле 50 000 бересиң депчи. Этият болгон ошончо. Этият болгон. Путевой листиңерди мындай жанагындай жерлерге бекитпегиле. Колдон келишинче жакшыраак бекитип, же болбосо колдон келишинче жаныбарга салып жүргөн аракет кылгыла. Запаска алып, чөтөк-көтөңөргө билинбей турган жерге запаска эле бирди алып салып койсоңор, на всякий случай элечи. Бизнесте эмнеси жакшы? Путевой лист сурабайт да. Бизнесте путевой лист сурайт, эгерде машина таксопарктыкы болсо сурайт. Болсо сурайт. Эмнеге деген доказать ете албайсың, на таксопарк, какой-то таксопарк, бир нерсе деп жазылат. Частный лицолор болсо, мисалы үчүн токтоткон болсо деле, бирөөнүн водители менен деп койсоң, эч кандай жанагындай претензия таба албайт. Водители менен страховкада атың барбы бар, болду жөнөтүп, эч кандай претензия кое албайт. Ушундай тагылар, ошон үчүн этият бололу. Туугандар, Внуковага келип калдык. Внуковага заказ берип калдык, Кудай жылгап. 53 минутта келдим. 1316 рубль болду. 1300 деп коем, 2316 рубль болду. 1 саат дегенде аэропорттон заказ алсам болобу? Даже 1,5 саат болуп кетти окшойт. Канчада келгенди ресменчи. Внукова ушул шатакта 15 минут деп көрсөтүп тура берет. 15 минуттан 15 жол күтүп коесуң да. 15 минут дегенде.
Так, на Хабино жаққа алдым заказды. Скат менен кетет екен. 1 saat 13 minut dedi, 61 kilometre. Пожалуйста. Так, у вас наличными? Нет, почему? Как? Наличными. Да. А я... У меня вообще наличные. Ну, можете перевести. Не-не-не. Bir поселокка geldim, Котезин поселокка, короче. 3430 рубльга geldim. 1 saat 5 minut degende. Aeroport Vnukova'dan. Жақшы келіші ғой, келіп алдым. 1,5 saat күтіп атып. Еми? Шараға заказ алып қалсам жақшы болды. Пайдаланып қойыншы. Пайдаланға жақшы берушілер. Так, указать на карте. Указать на карте аламыздағы. Москваға қайтқандар балким шығып қалар нелерде. Таганский, Маганский жақтарға қойдым. Так, шаарға көздеп 57 минутта барады екен. Паделамды қойып қойдым. Жақсы келдім бірақ, тем более наличка болып қалды. Так, все, кеттік тоған. Бұл жерге барып тұрып тұрсам ба, жеп 10-15 минутта. Оны шығып өрсін поселок. Kırgızistan'da sağındın arı. Ben 5 yıldan beri Kırgızistan'a var lekmen. Şunu çalıp, Alatoğlu'du sağınıp, sana gitip geyde durup gözüne yaş alıp gidet ko. Geyde durup ırdağım gelip gidet. Ubayın tartı balısta, unutup bardık neresini, saror bolup ansızday, sağındın tulgan jeri seni, saror bolup ansızda, sağındım tulgan jeri seni. Kıskası bugünkü tuğanlar monday oldu. Hazır bir yarım saattan beri oturam, gelgenden beri. Promokodum tügönüp, обычный işteyin desem, yarım saattan beri zakaz yok. 5 zakaz kılıpmın общий 7900 rubl oldu. 5 zakaz 6 saatlik promokod menen boldu. 2,5 ming minustali. Tak, oşonda bul jakta 1,5, belki 3,5. Общий таза kalganı belki nemeni jaup. Eshik açık durubay.
Общий ошондо 5,5 миң калыптыр жанагы минусту жапкан менен туугандар. Болгон 6 саатта 5,5 миң таза калыптыр өзүмө. 6 саатта как раз 8,5да бүтөт эле. Мына саат 9дон 10 бүтөт туугандар. Азыр кирип машинени дагы жуудуруп тазалаттырып туруп, эрте менен эрте чыккан аракет кылайын. Буюрса үйгө барып, видео анымдарды монтаждап, буюрса астыда жалаң март айында дагы праздниктер келет туугандар. Уже буюрса эми иштер башталат. Буюрса жайында жазында все равно немеге иш жакшы болуш керек, бизнескечи көрөбүз. Буюрса кандай иш болот дальнейшем. Ошондой туугандар. Баардыгыңыздарга ийгилик. Буюрса жакшы видеолор болот туугандар. Өткөндө 4-5 күн выходной болуп калды. Буюрса дальнейшем дагы да мындан да жакшы видеолор болот. Ийгилик барыңыздарда. Эмки видеодо көрүшөбүз анда.